Курсан Асановдун соту болду. Чыкты Курсан Асанов. Жумалиевдин соту болду. Жумалиев да чыкты. Бирок мен айтат элем, өкмөт башчыларына кайрылып кетет элем. Садыр Нуркожоевичке особенно. 3,5 жыл абакта отурдуңуз, Садыр Нуркожоевич. Биз да тикебизден тик туруп бердик эле. Бирок сизге бул нерсе сабак болуш керек эле. Түндүк, түштүк деп бөлүнбөйлү. Түштүктөгү адамдардын бардыгын чыгардыңыз. Түндүктөгү адамдардын мына бар тең ушул бойдон турат. Бирок сиз айткансыз, куугунтук болбойт деп. Куугунтук болбойт деп. Менин айтканым сиз эгерде бул түндүктүктөрдү мына особенно мына Абдил мырза, мен аны жакшы билем. Жумуштардын бардыгы таза эле болчу. Эмнегедир кандайдыр бир себептер менен баягы куугунтукталып жатып калды деп мен эсептейм. Бирок ал Абдил мырза эртели кечпи чыгат. Бирок ошол баягы темирди ысыгында чап дейт. Азыр эгерде мына 25 май соту экен, мынакей. Ошого чейин чыгарып жиберсеңиз, бул сизге, Садыр Нуркожоевич, өтө жеңилдик алып келет. Өтө жеңилдик алып келет эгерде Абдил мырзаны боштондукка чыгарсаңыз. Анын пайда жок. Мына мен көрдүм, эжеси байкуш көздөрүндө жашы ана чыгат, мына чыгат болуп мондай. Мага просто баягы мен Абдил мырзаны деле баягы эме тарапташы деле эмесмин, Садыр Нуркожоевич. Мен сизге экинчи бет азыр акырын аябай жакшы кайрылып жатам. Бул нерсени эске алышыңыз керек, акырын. Мына кама деген сыймыкты эмне кылдыңыз? Мен сизге экинчи сыймык деле болуп берип коем. Бирок мен акырын нерсени баягы ысыгында чап дейт. Менин бир талабым Абдил мырзага боштондук көрсөтүңүз. Абдил мырзаны 25 майда эркиндиктен күтөлү, кыргыз элим, туугандарым. Ошол менен кайрылгым.